Советтер Союзунун баатыры, Кыргыз элинин сыймыктуу уулу, Улуу Ата мекендик согуштун ардагери Дайыр Асановдун көзү тирүү болгондо ушул күнү 100 жашка толмок. Буга байланыштуу анын замандаштары, кесиптештери жана коомчулук Бишкек шаарынын четиндеги Чоң Арык айылындагы музейде атайын фото көргөзмө уюштуруп эскеришти. Алардын айтымында Дайыр Асанов сыяктуу Кыргыздын сыймыктуу уулдары ар дайым эскерилип, анын эрдиги, эли жери үчүн күйгөн патриоттук ишмердүүлүгү кийинки жаштарга, мектеп окуучуларына үлгү катары айтылып, жетип турушу керек. Улуу муундардын ушундай өрнөгүндө кийинки жаштар ошолордун өрнөгүндө чоңоюш керек да. Ошолордун өрнөгүндө тарбияланыш керек. Ошондой баатырлыкка өзүн мындай тарбиялаш керек. Китепти көп окуш керек. Китеп окуган адамдын дагы аң сезими, жанагындай тиги туюм сезимдери, эскерүү, эстөө сезимдери абдан жакшы өрчүйт да. Азыр жаштар китеп окубай эле жалаң интернетти, сотканы көрүп атышпайбы? Мындай болбойт. Bir ele günkü okuyasını айтып koyayım. Agisi bir ele günde жалгыз өзү жарадар болуп жатып, фашисттердин 8 танкасын, 6 БТР'ин, 40'tan ашык немистер фашист солдаттарын өзү жалгыз жок кылган. Бул bir ele gündeki ergi. Мындай эрдиктер көп жолу кайталанган. Ошонун негизинде сержант Дайыр Асанович Советтер Союзунун баатыры деген наам алган.